тикенек басып жаткан жериди. Сайыз мезгилде кичине иштеген, пакта эме эгилип, пияз эгилип эме болгон. Кийин анан калып кеткенде бир даш жер эди да, суу келбейт эди. Анан ошо күйөөм экөөбүз келип, суранып жатып алып кичине эмеге, аренда несебеден. Ошентип анан көчөт алып эккенбиз. Аянты ошо 3,5 гектар. Анан 2014-жылы көчөт эккенбиз. Көчөт эгип анан көчөтүбүз чоңоюш үчүн арасыга түрп эктик, тарыз эктик, будай эккенбиз. Ошентип ичиге эгин кылып жүрүп, антип азыр чоңоюп калды. Эмне үчүн эгин кылдыңыз? Эгин кылбасаң мына көчөттөр али баанада дары жейт экен, суу ичет, эгин кылыш керек экен да обязательночу. Ошентип анан эгин кылганбыз. Ошентип жүрүп чоңойтуп алдык. Жылы эме кылганбыз, үлүшүбүздү бак кылганбыз биз. 350 түп өрүктү эгип, анан көктөтүп, баягы 17 жылдык болгондо, али мөбө бере албай туруп калганда, көрсө шагал жер экен болчу. Анан алып салып гилас эктик ордуга. Гилас эксек, гиласыбыз ондой эле көктөй бербеди, баягы шагал жер үчүнчү. Кийин ояктан көнүбүз калып, анан беттен жер алдык. Жакшы өкмөтүбүз Алчынбай ака берип калды. Силер колуңардан келсе эле майлы деп. Ошентип анан шветти алып эме кылганбыз. Бак кыла баштадык. Кудайга шүгүр, мантип азыр эми мөбасын берип атат. Бир шабдалы, бир ак өрүк кылып эле эккенбиз. Сибиреге өрүктөн көнүбүз калып кеткен анча эле. Ошентип 17 жыл алданып келдик да. Кийин анан 2014 бетке эге баштадык. Көп иштедик бул жерде. Бүт деле башыбызды шетке сайып эле туруп алдык да. Көчөттү көктөтсөк болду деп. Айырмачылыгы эми бул эме сер хасыл болот экен. Анан буну мындай менет азыраак экен, башыдан эле үзүп хамыда берет экенсиң. Россияларга алып кетип атат элдер. Өзүбүздө бүт эле кыргыз балдар келип кетип атат. Анан мантип кыздар иштеп атат азыр, ашар жолу менен чогултуп, мантип яшиктерге упаковка кылып берип атабыз. Казакстан, Россия, Москваларга кетип атат ошентип. Түшүмгө ушу 4 жыл болуп калды. 4 жыл болду. 4 жылга чейин эчтекесин эме кыла албай жүрдүк, сата албайчы. Азыр 3 тоннадай сатышты балдар. Эми дагы эле бар да. Быйыл жакшы болду. Кудайга шүгүр. Шунчалыга шүгүр миң марта. Башында экенибизде ошо 1600 түпчө болгон да. Ошодон энди кичине кургап, астылары кургады. Олорду жок кылдык. Дагы нарыларга эктик. Олар көктөп атат. Азырынча эсептей элекпиз. Буну убагында тербесең дагы болбойт экен. Мантип тоңурагында ошо Россияларга жетип барыш керек экен бул өрүктөр. Анан өзүм бала чакам менен терип жыйнап атсам, жетише албай калат экен. Бул өтүп кетип атат. Күн ысып, тез эле пишип кетип атат. Анан кичине ашарчыларды чакырып, олорго күнүгө төлөп беребиз. Ошо жол менен анан ушинтип сатып жок кылышыбыз керек да энди максатчы. Канча иштеп атат балдар кыздар? Балдар кыздар 20дай болуш керек. 20дай. Аларга күнүнө төлөп бересиздер? Күнүгө.
Баткенде азыр өзгөчө түшүм, кырман майрамы, түшүм майрамы десем жаңылышпаймын. Мен бул Миталип мырзанын багыны таш, тикен малынан, эчтеке жок малынан баштап билем да. Негизинен ушул жерди кылып баштаганда мен аябай ойлончумун да, бул жерди кандай болот, мээнети жерге кетпесе экен, текке кетпесе экен депчи. Бирок ушул бак менин көз алдымда эле пайда болду да. Бул болсо ошол Миталип мырза менен Болдукан айымдын өтө мээнеткечтиги деп айтат элем. Анан жыл сайын балдарым менен мен дагы ошо өрүк бышкан малга сөзсүз келем, ашарга жардам беребиз, өзүбүз колубуз менен тандап жеп, терип. Бул жылдагы абдан түшүм мол экен. Жалпы баткендиктер сүйүнүп, учурда сатып, ушундай кылып жаткан учур, андыктан баарыңыздарга кырманга береке демекчимин. Баткенде өрүктүн эң сонун сорттору Баткенде өсөт, аны баарыбыз билебиз, ошондуктан ийгилик дыйкандарга. Ашарчылар ушинтип жарымы сортировка кылып мындай эмени сорттоп салышы берет яшиктерге. Анан жарымы мантип башыдан тери үзүп бизге алып келип атат мынергечи. Россияга жетип барыш керек да. Анан вид болуш керек. Ошол үчүн упаковка кылып жөнөтөбүз. Аябай тазалары салынып атат. Булар жетип барыш керек да, канча күндө жетсе дагы чырайлуу болуп барса орустар же сатып алган адам пулуга алат дагы. Видини көрүп туруп эле алыш керек да. Яшиктерди ошол бизнесмен балдар өздөрү таркатып атпайбы келип. Ушунчадан бергиле дыйкандар деп. Анан биз арзан болсо дагы беришке мажбурбуз да энди. Баары бир сатышыбыз керек. Канча сомдон сатып жатасыздар азыр? Азыр ушу 3 тоннадай саттык. Баасын канча сомдон саттыңыз? Баасы 50 сом болуп атат. Орто сена 50 сомдон бери табыз. Мурдалары канча сомдон, былтыр канча сомдон саттыңыздар? Былтыр дагы ошо 50 эле болсо керек эди. Кечке алышып кетет, ар кандай клиенттер келип атат. Биз 3 күндөн бери терип атабыз, ошо 3 күн тең 3 түрдүү эме келди да. Баягы алып сатар балдар келип атат. Эми балдар кызыгышып калды. Өзүбүздө дагы эме болуш керек экен. Машина болуп туруп өзүбүз апарсаган болмок экен дешип эми кызыгышып атат. Мындай түшүм берет экен бул деп. Өрүк бышкан мезгилде биз өрүккө чыгабыз. Жана өрүктү теребиз. Бул өрүккө мындай чоң бактар бар. Өрүк бактары барга биз 10 күн ашы барса же 15 күн чыгабыз. Же андан да аз чыгып калышыбыз мүмкүн. Айылдагы келин эжелер, энди сиңдилер бардыгы чыгат. Мындай айылдагы иш сезону. Сезон менен да кээде өрүк, кээде алча дегендей ошондой. Азыр бул жака келгенибизге 3 күн болуп калды. Ашы барса 5-6 күн жүрүшүбүз мүмкүн. Негизинен эл ушул ак өрүк сортуна көбүрөөк басым жасашып көбөйтүүдө. Негизинен бул ак өрүктүн жеңил жагы сразу бышар менен үзүп сатышат дагы, кирешени сразу алышат. Анан негизи биздин немеде айылык өкмөтүбүз райондо эң мындай ысык жер болгондуктан олбасыбызда даже биринчи пышаттагы биринчи баасы да жогорку баада сатышып алышат. Негизинен Россия Федерациясына, Казакстанга, анан Бишкек шаарына экспорттошот. Күнүнө азыр мына жок дегенде 1 фура, 2 фура жөнөтүшөт.